водитель болбогондо биз Карагамышка чыкпайт элек. Ошол жерден айтсаң. Бар үчүн мондай жолдордон фитти айдап Карагамышка чыгып, кайра биз ушул фит менен алып түшүп, жамгырга карабай. Айран бала. Ооба. Өз негизи шофёрдон да бардым. Конечно. Бул жер Шаңкыратма. Көлгө чыгып бараткандардын биринчи эле көңүлүн бурган жер. Элдин баары бул жерден сүрөткө түшүшөт, видео алышат. Бул жерден эс алып, сүрөткө түшүп алган соң, кайрадан көлгө сапарыбызды улантабыз. Ушул жерге келгенде биздин фитибиз тартпай калды. Бирок келдат. Аркасынан түртүшүп. Эң акыркы поворот болчу. Чыгып. Улам түшүрөт, улам чыгарат. Сарой менен көк ой тоосунан бүркүт шаңшып күкүк сайраган, ышкын тери басказоосунан жүргөн күнүм эсте сагынам. Урматтуу менин YouTube каналымдын катталуучулары, кандайсыздар? Мен сиздерге жаңы контент даярдадым. Мындан ары сиздер үчүн атайын өзүмдүн блогумду жүргүзөйүн деп чечтим. Мындан ары мен кайсы жакка барып эс алам, кайсы кандай жерлер, албетте бөлүшүп турам. Биздин кыргыздын бөлүшө турган, бара турган, көрө турган абдан кооз, сонун жерлери бар. Ошолордун бири бүгүн биз келип отурган бул Карагамыш жайлоосу. Карагамыш деп аталып калган себеби кара деген сөз негизи кыргызда улуу деп аталат экен. Бул көлдө такыр эме өспөйт экен, камыш өспөйт экен. Ошон үчүн Карагамыш деп аталып калыптыр. Анан эми 3 жылдан бери ушул жерге биздин кыргыз туристтер келип атышат. Келип, жайкысын эс алып, ушул боз үйлөргө 1 күн, 2 күн, кээ бирөөлөр 3-4 күн эс алып кетип атышат. 2-3 жылдан бери эми мурда келген туристтер үчүн бул жерде эч кандай шарт болгон эмес. 2-3 жылдан бери боз үйлөрдү тигип коебуз көлдүн боюна. Жатабыз дегендерге конок үйүн беребиз, тамак бышырабыз дегендерге кухня беребиз. Келишип, тамактарын бышырып жешип кетишет. Карагамыш көлүнүн жээгиндеги мындай туристтик сезон ачылыптыр. Элдин баары келип эс алып, чатырлары тигилип, кадимкидей эле коноктосуп иштешип жатышат. Буюрса биз дагы алдыңкы бул жылдын эсебинен алдыңкы коноктордон болуп келдик окшойт. Аябай сонун. Келгиле эс алгыла. Эмеге берип кой тогонага. Ну, бош берип. Мага берип бер. Карай берем. Что? Торлукка бересиңби? Ичеге жоксун. Ичегеңер таппай калбагыла. Мелтиреп жаткан бул көлдүн узундугу 1,5 километр. Ал эми туурасы 500 метр. Көлдүн айлана тегереги карагай, ак кайын, арча токойлору жана ошондой эле аскалар менен курчалып турат. Монтип көрсөңөр болот экен. Бул коңуздук ак кой жасачу элекпин. Олар чоңойот күлүн түшкөндөн кийин. Домпойгон огурцга окшогон нерсе түйөт. Анан биз анын жыгачтан бут, мүйүз салып, мына кой жасайбыз ошо. Жакшы кылыптыр. Сонун кылыптыр, а? Кел. Жактыбы? Эс алганың жактыбы? Муш. Да келесиңби? Кызың алып. Буйрса кел.
Алчадай жүзүңдү аңып, армандай оюңу келтирет. Адамды гана өлтүрөт. Өчөңдү бассам араллап, баса албайм сага каралап. Айтчы жаным сенімді, сұлулар қайдан жаралап. Бұралса бейні бұрап, ұмақтай үнің шылдырап. Айтчы жаным сенімді, сұлулар қайдан жаралап. Ооба. Биздин кереметтүү Каракамыш көлү албетте сизди бардык жагынан суктандыра алат, ыраазы кыла алат деп ойлойм. Андыктан эс алууга кайда барышты билбей, жайында эмне кылсак, каяка барсак деп баш ооруп аткандарга албетте ушул Каракамыш көлүн сунуштайм. Коңур дөбө жайлоо жашылды, коңур желдүү салкын асыл жер. Кокту белес күнгөй тескейден, кой кайтарган күнүм сагынам. Түндүгүнөн түтүн булады, апам жапкан нанды сагынам. Үйүр үйүр жылкы айдаган Baykamay kalsam sen seni. Yey boğazım. Yürekli sözlü arzusu, vurmuştun basbay aşusu. Ötmektin seni görmesem. Ömürdün sezbey, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey kapısın. Ömürdün seni görmesem. Ömürdün sezbey, ömürdün sezbey, ömürdün sezbey kapısın. Gittik candır, cadı boldu. Gittik. Paka. Bastık gittik. Basta gittik. Boldu gittik. Gittik. Бүттү ушу менен эс алыбыз жакшы болду. Рахмат сизге. Ушул болуп келип бергениңизге. Биздин бүгүнкү шеринебиз аякталды. Ушу менен зилик алды, курсак тойгуздук, көлөбүздү ичтик, биз ойнодук, көлгө түштүк, жамгыр жаады, айтор сон болду. Сон оюндарды ойнодук. Ушу менен бүгүнкү эс алуубуз бүттү. 2 күндүк эс алуубуз бүттү. Эми Бишкекке жолго чыгабыз. Качан? Бүгүн чыгабыз. Бүгүн уже мен масмын, эртең чыгабыз. Жок, бүгүн чыгабыз. Бүгүн мен мас болуп калдым. Жолдо уктасас да алып кетем мен бүгүн сизди. Ошентип биздин эс алуубуз да көңүлдүү аяктады.